Салам достор, келиңиздер. Бүгүн биз ушундай чоктой болгон соонун пирожкилерди өзгөчө рецепт менен жасап көрөлү. Андан биз баштадык. Эң биринчи эле жылуу сүткө сахар салуу керек болчу. Менде сахар калбаптыр. Кант салып, кантты эритип алдым. Андан кийин үстүнө бир ложка дрожь салдым дагы, аны абара кылып алдым. Ушундай аралаштырып, бир аз үстүн жаап коюп койсок, ушундай соон болуп көтөрүлүп, абара болуп чыгат. Андан кийин эле 2 кашык май коштум жана туз коштум. Ошентип аралаштырып баарын эритип алгандан кийин унду алып, жумшак кылып камыр жууруйбуз. Камырыбыз ушундай видеодогудай болуп, колубузга жармашып тургандай болуп жумшак болуш керек. Бул пышный болуп жакшы чыгат. Үстүн жаап 1 саатка ачыганга коебуз дагы. Эми пюребизди баштайбыз. Эң алгач эле картошкабызды ушинтип тазалап, сыртын жууп алгандан кийин ушундай бөлүктөргө бөлүп кастрюлга салып үстүнө суу куябыз. Бөлбөй деле пюре кылса болот, бирок ушундай кылганда тезирээк болуп жакшы бышат. Пюребиз даяр болгонго чейин биз пиязыбызды арчып, ушундай бөлүктөргө бөлүп кое турабыз. Андан кийин пюребиз да даяр болуп калыптыр. Аны ушундай кылып эзип, майдалап чыгабыз дагы. Үстүнө бир аз сливочный масло кошобуз. Бул пиязыбызды кууруп алабыз сковородкада. Андан кийин пюренин үстүнө кошуп, үстүнө кара мурч жана туз даамына жараша өзүңүздөр карап кошо бересиздер. Ушундай кылып аралаштырып начинкасын даярдап алабыз пирожкибиздин. Буну кичине музданга чейин кое турабыз. Ал эми биздин камырыбыз уже даяр болуп көтөрүлүп калыптыр. Эң биринчи эле ушундай подносту жана колумду майлап алдым ак май менен. Анткени бул камыр колго жармашпаш үчүн. Көрдүңүздөр, аябай жумшак камыр болгон. Жан гана тактаны колдонбой эле мен ушинтип жөн эле колум менен жазып эле ортосуна начинкасын салып, колум менен этип койдум. Эми ошо казаныбызга кыса берсек болот. Отту жай отто кылып, ушундай чекесинен салып бышыра беребиз. Өтө катуу от болуп кетсе дагы тез бышып, ичи жакшы бышпай калышы мүмкүн. Ошондуктан жай отто шашпай, эки жагы ушундай кыпкызыл болгончо кызартып ала беребиз. Мынакей биздин өзгөчө рецепттүү пирожкибиз даяр болду. Мынакей чоктой болуп, соонун болуп, өңү дагы, өзү дагы аябай жакшы чыкты. Даамы дагы соонун. Сөзсүз жасап көрүңүздөр жана биздин каналга лайк, подписка таштаганды унутпаңыздар.